Компьютердин кэшин кантип тазалайсыз историясын Google'га кирип, ушул жерден мына үч чекитти басып история дегенге кирип тазаласаңыз болот. Мисалы үчүн мына ар бирин белгилеп чыгасыз дагы. Бул жерден удалить этесиз. Же болбосо клавиатурадан мындан чыгасыз да клавиатурадан Ctrl+Shift+Delete үчөөнү бирдей бассаңыз мындай экран чыгат. Бул жерден удалить данные кылсаңыз бардык данныйлар өчөт. Эми ИСОдо ката кеткен окуучуларды кантип оңдойбуз? Киргенден кийин башкы бетке мекемелерден академиялыктан окуучулар дегенди тандайбыз. Академиялык. Бул жерден окуучулар дегенди тандайсыз. Сиздин канча окуучу киргизгениңиз чыгып турат. Азыр бул жерге чыгат. Мынакей 316 окуучу катталган. Мына ошол курагы, кызуулу, мына класстары боюнча. Эми мына жерге издөө деген жерге ошол ката кеткен окуучунун фамилиясын жазасыз. Жазып, мына жерден издөөнү басасыз. Лупага окшош. Бассаңыз мына ошол жерге чыгат. Бир ката кетипмин. Ошол сиз жазган окуучунун фамилиясы чыгат. Азамухтар Алиева. Туура эмес жазып окшойм. Но биз ката жазган окуучунун фамилиясы бул жака чыкты. Бул жерден тандоо дегенди басасыз. Бул жерден кароо дегенди тандайсыз. Кароо деген тандаганыңызда мына бет ачылат. Бул жерден мына ручканы тандайсыз. Редакциялоо. Анан мына жерине төмөн жака мына ката кеткен жериңизди, мисалы үчүн мына Нурланбековна, Камилова кайсы жеринен ката кеткен болсоңуз оңдойсуз дагы. Төмөн жака түшүп, мына жерден сактоо дегенди басып коесуз. Бул ушул сиз ката кеткен окуучуларды оңдоо. Кайра кайтыш үчүн бул жерден окуучулар дегенди басасыз. Эми персоналдарды кантип бөлөбүз деп атасыз. Персоналдарга киресиз. Эми бул жерден кошуш керек кружокту. Кружок жана башка баягы категорияларды кошуп алуу үчүн биринчи мына позициялар дегенге киресиз. Персоналдардан кийинки позициялар. Позицияларды ачкандан кийин бул жерге кошууну басасыз. Кошуу мына саны деген тийбейсиз, аталышы. Мисалы үчүн бизге бул жерде кружок ошо сизге кайсы позиция керек болсо ошону тандайсыз. Мисалы бул жерден кочегар, дайындалган адам дегенге бассаңыз өзү ошол мына эмелер чыгат. Мисалы үчүн мына Бибисараны тандайбыз. Бизде Бибисара экен, тандоо. Шкала оплаты 2. Мына жерге сактоо. Ушинтип позицияны киргизип аласыз. Кружокту жана башка баарын ошол позиция мына плюстан кошуп киргизип аласыз. Эми персоналдарды кошкондо персонал кружок жетекчисин кошойлу плюс. Анан бул жерге атын жазасыз, фамилиясын жазасыз. Анан фильтрге бересиз. Фильтрге берсеңиз мынакей чыкты. Эми бирок биз бул жактан кошпойбуз, бул жактан жаңы деген жерден кошосуз. Аты Кундуз. Андан кийин
бул жерден тандайсыз, туулган күнүн жазасыз. Паспорт тандайын жазасыз. Бул жактан кийинки дегенге өтөсүз. Андан кийин бул жактан кызматтын түрү толук күн, позиция дегенге эми тандайсыз. Позиция дегенде окутуу эмес, бул жактан ошол биз кошкон жанагы кружок жана башкалар мына окутуу эмес деген жагынан чыгат. Бул жака жазып, андан кийин персоналдын тиви дегенге полная ставка деп белгилейсиз дагы. Андан кийин мына аяктоону басасыз. Мен кайра сактабай эле коеюн, бул сакталган менде. Ушинтип кошо алсаңыздар болот. Катаны дагы оңдосо болот. Мисалы үчүн персоналдардын ичинен ката кетти. Окуучулардын катасын көрдүк, эми персоналдардын ичинен ката кетти. Мисалы үчүн мына биринчидегини эле тандайлы. Редакциялоо тандайсыз. Жанында тандоо дегенди басып туруп эле. Мына персоналды алмаштыруу. Полная ставка персоналдын тиви эмне болуп иштейт. Ушинтип тандап өзгөртүп алсаңыздар болот акырында. Мына жерге сактоо дегенди басасыз.